Prokurorlardan sotluk proseslerge katışusu, sot proseslerinin mıyzamda ötüşü, kanday dengelde dayarlıkta gelip katışuda, sot prosesindeki tildi kanday saktap atışat, şu köp meseleler, şular boyunca bugün şahar 4 rayon şahar boyunca biz kıdırıp karab atabız, bu boyunca jiyintik çıkarabız da. Geçiriz jiyintiği kanday atab şundan da? Jiyintigin em başladık, em bilebиz de jiyintigin. Az bir ele kemçilikler, biz buga çeyin 2 rayonda kıdırıp geldik. Sot prosesindeki elbette til boyunca jabrlanıcı, sottoluşun hukuktara buzulgan faktılarda gördüm. Elbette prokurorların gelişke dayar emasligini gördük. Bunun var hem iş yarada özünün içimizde talkılana turgan meselelerde. Koomçuluk arasında prokurorlarga işeniş hiç kanday tömendögen jok. Prokurorlar jogorku dengelde iş alıp barıp ança munça kemçilikler sözsüz bar elbette. Sebebi özünün Kırgızdın jakşı makalı bargo bir garım maydı bir kumalak çırtet degen. Kalgan prokurorlar öz dengelinde öz mildetlerini tagat garıp kaçışıp atat proseslerge. Жалпы көзөмөлдөр ретинде башка биздин башкармачылыктар билесиздер көп тармак боюнча да жетиштүү эле өздөрүнүн функционалдык милдеттерин так аткарып атышат. Ал эми сотто катышуу кандай мына бүгүн текшерип жүрөбүз, практически көрөлү. Анан албетте мен будан 1 жыл мурун пресс конференцияда дагы убада бергем. Ушу айтпастан барып процесстерди текшерем деп. Анан бул убакыт иш чара деген көп экен, бүгүн убакытта бүгүн кыдыруу жүргүзүп атам да. Бул эми чектелбей, токтобойт, мындай кыдырууларды, процесстерди дагы көп жүргүзөбүз. Аймактарда да жүрөбү текшерүү иштери? Албетте аймактарга да болот. Эми кезеги менен убакыттын жеткенине карап. Жабырлануучу, соттолуучу тараптардын процессуалдык, жазык процессуалдык кодекстин талаптары менен суралып атабы, тең укуктуулук сакталып атабы? Ушул маселелер боюнча бизде азыр текшерүү болуп атат. Бүгүн шаар боюнча текшерип бүтөбүз, анан өзүнүн көрсөтмөлөрдү берип, жогорку деңгээлде талаптагыдай иш алып баруу үчүн биз талаптарды коебуз да. Биздин кыдырган максат эле ушул. Бишкектен баштаганыбыз биринчиден жакын болду, экинчиден бул жерде иштин саны көп, каралып аткан иштердин. Анан республика боюнча биздин прокуратуранын соттордун да ушу иштерден көп нааразычылыктар Бишкек шаарынын райондорунда болуп атат да. Ошол себептен биз биринчи текшерүүнү шаардан баштадык.